Кыргыздын азамат жигиттеринин бири Шайымдын чарбасына келдик. Жолдо баратып бурулдук да, атайын келген жокпуз, моюн калалы. Атайын келатабыз деп чалсак бул даярдан алат да, ошон үчүн айтпай келдик. Бирок мындай бир балык менен бизди сыйлап атат. Досум, бул не деген балык? Бул аябай кымбат балык экен го. Бул форель, жапай форель. Орусча эмне деп коет? Орусча форель дейт. Амударинский форель деп коет муну. Севанский форель аралаш. Буну каерден кармап келдиң? Буну ошо тоолордо, дарыяларда бар, Кыргызстандын тоолорунда. Акбурада бар, Алайда бар. Илгертен бар, а? Же кое бергенби буну? Кое берилген. Армениядан алып келип кое берилген. 80-жылдарда алып келип кое беришкен да. Ооба, уруксат барбы кармаганга? Ооба. Октябрга чейин уруксат. Октябрда булар икра ташташат, ошондон анан тыюу салынат. Октябрдан февралга чейин тыюу салынат, кийин кайра да уруксат берилет. Муну ошо эң даамдуу балыктардын бири ушул болот. Канча километрден келди ушу балык эми? Ошондо элестет, тоон арасы 100 километрден келди. Мына Кубанчака деген чоң балыкчы отурат. Кубанчака, бул балык жөнүндө эмне дейсиз? Билесизби? Ушу балыкты жегесизби? Какабайсың, чакабайсың. Урматтуу туугандар, бүгүн бир аябай кызыктуу инсан менен сиздерди тааныштырам. Шайым досум, фамилия, паспортто кандай? Алимбаев Шайымбек. Алимбаев Шайымбек, Ноокат районунун айылдарын толук айтсаң, азыр аттар алмашып кетиптир. 3 бай айылы, 3 бай. Илгерки аты 3 бай. Жок, илгери дагы Россия. Россия колхозу 3 бай айылы болгон да. 3 бай айыл, ошол жердин тургуну. Илгерки заман болгондо мен бул досум баатыр болмок да. Даана неме чапкан, жоону чапкан баатыр болмок. Анан ушул заманда бул азыр бизнестин баатыры болуп атат да. Анан мына биз турган жер мындай бир таш басып жаткан эле бир дарыянын бою экен эле мурун, а? Ооба. Ошол жерди көрүп калып, анан доско идея келиптир. Ушундай элдер эс ала турган комплекс курайын деп. Ошону куруп аткан экен. Бул жумушунун башы гана дейт, дагы идея көп дейт. Кайсы жылы ал бул жерди арендага алдыңар же сатып алдыңарбы? Бул жерди ушу бир көз ушу балык чарба кылабыз дегенде мен бассейн курабыз деп ошондой идея келип, өз илгертен мен оюмда бар эле ушундай бир элге бир эс алчу жер куруп берейин деп. Анан ошентип эле кокустан башталып кеткен бул жер. Мына жер шагылды кандай кылып оюп, андан кийин баягында астына суу кетпей турган кылып буну жасаш аябай кыйын да. Трамбовать еттиңер, эмне кылдыңар? Бул жерди казып бир 2 жыл жөн турду. 2 жыл ичине суу куюп, жөн турду. Кийин ушул жерге бир 150 тонна цемент кетти да. 150 тонна цемент кетти. Бул жерге мен куруп атканда бардык эле ким келет эле деп эч ким ишенбеди. Адамдар бул жерден 1000 километр жерге ысык көлгө барып чөмүлүп келип атышпайбы? Буйрса келет көрөсүңөр деп эле көкпеттен эле куруп койгонмун. Бир ушул Ноокаттын ошо айылдын калкына бир жеткиликтүү, бир жакшы эс ала турган жер куруп берейин. Ушул айылдыктар чөмүлүштү үйрөнсүн, бул эми пайгамбарыбыздын сүннөтү да. Ден соолукка дагы пайда. Ошо бир айылдыктар ушу жеткиликтүү кылып, арзан кылып, ушу бир жакшы эс алчу жер куруп берейин деп эле алдыма максат коюп ушул ишти ишке ашырып атам эми. Анан азыр бассейнге түшүү деген бул кымбат окатка айланып калды. Мисалы Бишкекте кымбат бассейндер аябай эле кымбат. Анан жанагы мамлекеттик деген бир аз арзан, бирок ал деле 1 саатта айдап чыгат да. Чыккыла кеткиле депчи. Анан бул баасы канча мына бассейндин? Бизде эми кичинекей балдарга бекер. Кичинекей канча жашка чейин бекер? 1-класска чейин бекер. Анан 5-класска чейин 50 сом. 5-класстан жогоруларга ошо карып картаңдарга чейин 100 сомдон. Анан ошо эртең менен түнү саат 12ге чейин түшө берет, ошо 100 сомду берип коюп. Кетпейт эч ким. Кетпейт, эч ким кетпейт. Кечке жүрө берет. Чарчаганча. Ооба. Курсак ачса, бул жерде тамак. Курсак ачса, бул жерде эми кичине мындай жеңил тамактарды уюштуруп коебуз, ошолорду неме кылып турушат. Пирожки дегендей. Берки заказ мененчи? Заказ менен каалаган тамагын алдын ала заказ кылып, мына топчандарды отуруп, эс алып
неме кетсе болот. Поварлар бар. Бар жок условия бар. Кааласа өздөрү Поварлар күчтүү. Ооба, кааласа өздөрү продукт кылып келип, өздөрү тамак аш кылып жеп кетсе да боло берет. Эртең менен кечке отуруп, местага 500 сом берип кете берет. Местага 500 берет, бассейнге түшкөнүнө жараша. Ооба. Анда жыргал турбайбы? Баардыгы идиш аяк, баардык условия бар. Мына бул анан тетигинде бир коттедж турат да. Бул жатаканабы? Жок, бул азырынча бул намазкана. Намазкана. Эми жакын дос-постор ушундайлар келип калса, жатканга да уруксат бере берем. Bunun içine kançadan batat hazır? 15-20 адам батат. Töşönçülördü beresin. Ооба. Mınандай tapçanlar var eken, sörü dep koyalı. Tapçan dep şu söz zaman köp koldançı olduk, sörü. Sörüler var eken ha? Ооба. Bundan kança? Bundan 3-4. Мындан 6 бар. 6 sörü var ha? Буйрса да эми бул жер али толук бут элек, эми көбөйтөбүз. Na fantan eken. Tetik akım ne bul? Al жерге бул экран, plakat ilip özün sötüң ilip koyasın mı? Жок, бул жерде проектор менен YouTube'дан кино алып көрсө болот, олимпиаданы көрсө, футбол же бой без правил, бокс, ошого окшогон нерселерди прямой эфир кылып көрсө болот бул жерден. Ушул экрандан. Анда жанагы топтошуп алып келишсе болот экен да, достор. Мисалы чемпионат болуп атканда, Ооба. Ana buna nemenge taң kalıtam mençi? Selkinçek. Buna ne degen selkinçek? Bul men mındaydı görgön meselem. Бул жөнөкөй эле селкинчек, просто мен муну өтө бийик кылып, адамдар мындай жакшы адреналин алып, неме үчүн ушундай өтө бийик кылып курдурдум да. Темирден кылыпсың. Ооба, темирден эми мындай ишеничтүү болот да. Ооба. Буга учуп кетпей, байлап коюшуң керек экен да, сен. Жок, эми тетиги селкинчек деп аткан адамдар учуп кетиши мүмкүн да, страховка кылып. Мындай белинен байлай турган жакында жаңы эле бүттү да. Бул жерде иши ана аялдардыкы отдельный бөлөк. Аялдардыкы мына жерде мына чекелер тосулган ошол. Мына жерде бир жип аркан турат. Ошо аркан тосулат окшойт да. Аркандан нары жагы ол жаш балдардыкы. Наркы тостун ичинде аялдар. Ичинде аялдар жуунабы? Ооба. Алар такыр көрүнбөйт экен, өзүнчө экен. Өзүнчө. Азамат. Сон. Эми эл көп келет абы? Күн ысыганда аябай көп келет. Бүгүн эс алып атыпсыңар. Бүгүн эс алып, сууну алмаштырып аттык эле эс алып. Бир аптада бир сууну толук чыгарып, ичин жууп, тазалап кайрадан суу куябыз. Булактын суусуна жуунат экен элдер, нокаттыктар. Күчтүү суу. Мен ойлойм, Кыргызстан боюнча эң таза бассейн болсо керек деп. Себеби таза булактыкка куюлат, анан суу кирип, постоянно кирип, чыгып турат. Еще арапта сайын тазалап жууп турабыз. Эми көлдө ар кандай бассейндер бар. Көлдө жана дары суу бассейндер бар. Анан мындай пресс суу бассейндер бар. Анан Нокат Ош облусунда эң таза бассейн десек туура болсо керек. Анан Кыргызстан боюнча таза десек сал мактанган болуп калабыз. Көл боюнда сон бассейндер бар да. Жер алына булактан чыкканы. Мындай чоңу жок болсо керек. Мындай чоң бирок мындай аябай жуунганга жакшы экен да. Себеби асты бүт неме болгон. Мен азыр түшүп чыктым. Аябай сон экен, жакты мага. Анан эң жакканы баасы болуп атат досум. 100 сом деген а? Кубаныч ака, сиздин оюңуз кандай? Мына сизди атай билетин тапшырып берди мынанын. Мына кишининче. Ишем жок эле кыргыз. Сервисте. Повар болуш деген ой түйчө, ал үчүн өлүм болчу. Соодагер түйчө деп кылбайт эле. Бакты караңыз. Мына сонун жерде, мына Нокат жерге аябай сонун экен, мына тем более бул жер абдан жакшы жерде, мына жагы тоолор экен. Дарыянын бою. Дарактар, дарыянын бою салкын. Дем ала турган, чындыгында ушунча аракет кылыптыр, рахмат. Ушуну эл журтка кызмат кылуу дейт. Анан элдер өзү башкача түшүнүп алган, эл журтка кызмат кылуу деген, билесиң го? Эптеп, жептеп, элдикин жеп берем деген кызмат болуп калды эле. Жакшы кызмат кылып атыпсың. Сага ийги. Туруптар. Баштай бер. Кандай болду? Зор да.
Narkı betkesiz, narkı betkesiz. Oh, oy, жырғадым, Қоншақа, көлде де мындай жырғап айтам. Артезиан су екен да? Артезиан су екен. Хлор жоқ. Хлор жоқ. Анан көлде ел көп. Біреу мас түсіп, пивич олап. Түшіп сара қылып қояды. Ооба да. Суға түскенде сөзсіз оз мұрдыңа су кирет обязательно. Ошол факт бар да. Анан будан эч жийиркенбейсиң да, бул таптаза су. Бул жер таптаза. Сонда экен. Шайым, Алла разы болсын. Анан суда сүзүү дагы бул пайгамбар сүннөтү да. Ошол ушундай жакшы жерлер боло берсин. Кыргыз улуту дагы ушундай иштерди кылып үйрөнсүн. Сага чоң рахмат, ар дайым бар бол иним. Сону иш кылып атсың. Мен ойлойм, эл акылдуу эл. Биздин элибиз жакшы акылдуу эл. Элдин мээнетин да билет. Келет. Жакшы келип атса керек азыр, ажар. Ооба. Жакшы келет. Ооба. Ушундай дем алууну элибиз иштегенди да үйрөндү, дем алганды да үйрөндү. Илгери мындан бир 40 жыл, 50 жыл мурун анча мынча эле кишилер барчу эмеге. Эс алган. Көлгө. Азыр эч ким калбай барчу болуптур. Кудайга шүгүр. Ошол. Мына ал жерде дагы суббота, воскресенье дем алганда эле келе беришет. Бул жер июндан баштап иштей берет да. Июндан баштап күн ысып калат ноокатта, туурабы? Бассейн июндан баштап иштейт. Анан негизи мындай отуруп эс алып кетебиз дегендер ушу майдан баштап келе башташат. Келе берет. Ооба, бул жерде өзүбүз балык дагы өстүрөбүз. Сөзү балык пиширип беребиз, өзүбүз өстүргөн балыктардан. Форель өсөт экен. Тамак аш кылып беребиз. Негизи майдан баштап эле элдер келе башташат. Эми